Так, сөз Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табалдыевич Молдубаевка берилет. Келиңиз. Урматтуу соттор, жарандар Жорокулов, Кочкоров жана Музулмановдун Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 376-беренеси, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгү 61-беренесинин 1-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчүн карап чыгып, төмөнкүлөрдү билдиребиз. Берилген өтүнүчтүн мазмунуна ылайык ЖПКнын 176-беренесинин колдонулушу укуктары жана милдеттери соттун чечимдерине козголгон, бирок процесске катышууга тартылбаган адамдардын жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыздары берүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарат деп көрсөтүлгөн. Бул жол жобо соттук актылардын мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү үчүн эмес, ишти чечүүнүн натыйжасы таасир этиши мүмкүн болгон далилдердин негизинде иштерди жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар улам кайра кароо мүмкүнчүлүгүнө гана арналган дейт. Ишке катышууга тартылбаган бирок укуктары жана милдеттери карата сот чечим кабыл алган жактар мыйзамдуу күчүнө кире элек сот актыларын апелляциялык тартипте даттанууга, ошондой эле күчүнө кирген сот актыларын кассациялык даттанууга келтирүүгө укуктуу. Ал ченемдер ЖПКнын 323-352-беренелеринде камтылган. Жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо тууралуу арыз менен кайрылууга укуктуу жактардын чектелиши соттук актылардын туруктуулугун камсыз кылууга жана чексиз соттук кароолордун алдын алууга багытталгандыгын белгилөө зарыл. Мыйзам ушу менен сот чечимдердин туруктуулугун сактап турат. Эгерде процесске катышпаган башка жактар укугун бузулган деп эсептей ишти кайра карап берүү талап кыла алышпашса да, анда сот чечимдерин туруксуз болуп, ал эми соттук актылары акыркылык күчүнөн ажырайт. Мындай жагдай ишке катышкан тараптардын да укуктарына терс таасирин тийгизет. Мындан тышкары, аягына чыккан иштер боюнча айрым жарандар укугун кыянаттык жол менен колдонуп, кайра эле кайрыла берип, сот актыларын жокко чыгаруу тобокелдигин жаратышы мүмкүн. Бул өз кезегинде сот процесстердин негизсиз созулуусуна алып келет. Мыйзам чыгаруучу ЖПКнын 176-беренесинин чечимдерин кайра кароо боюнча арыз берүү укугун таандык адамдардын тизмесин аныктоо менен жарандардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген соттук коргонууга болгон укуктарын чектебейт деп эсептейбиз же бузбайт. Тескерисинче соттук актылардын адилеттүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылууга кепилдик болуп саналат. Андыктан сот процессине катышпаган адамдар күчүнө кирген чечимдердин туруктуулугун жана мыйзамдуулугун сактоо үчүн жаңыдан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча соттук токтомдордун кайра карап чыгуу жөнүндө арыз берүү укугунан ажыратылган. Себеби кайра карап чыгуу процесске түздөн түз катышкан же чечим кабыл алууда кызыкчылыктары эске алынган адамдардын укуктарын бузулушу мүмкүн. Ошондуктан тартышып аткан норма Конституцияга карама каршы келбейт деп эсептейбиз. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз.